Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сиз менен бизге бир гана динди алып келген. Аллах Таала сиз менен бизге бир гана динге ыраазы болгон. Ал ислам дини. Аллахтын өкүмү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан көргөзгөн сүннөт жолу. Ким Аллах Тааланын өкүмүн сындырса, жана Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жолунан баш тартса, ал бул дүйнө жана ахиреттин бактысыздыгын тапкан болот. Ким Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жолун эргишип жашаса, ал бул дүйнө ахирет бактылуулугун тапты. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө белин бүкүрөйтүп рүкүгө жыгып, башын жерге коюп сажда кылган мусулманды жаман көргөнгө эч кимдин акысы жок. Мен якыншик деп, инкаршик деп, салафит деп, ханафит деп, таблиг деп эч кимди жаман көрбөймүн. Менин көз алдымда Аллах Таалага сыйынып ибадат кылып жаткан ар бир адамды мусулман деп эсептейм жана ага жүрөгүмдөгү сүйүүмдү арнаймын. Анткени кайсыл бир мусулмандын ибадаты үчүн жана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүү, бул кыямат күнү күн төбөгө жетип, адамдар терлерине, күнөөлөрүнө жараша чөмүлүп жаткан учурда Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө боло турган инсандар болот. Ошондуктан бири-бирибизди Аллах үчүн сүйөлүк, ынтымакта жашайлык. Анткени ынтымак бар жерде ырыскы бар. Ынтымак бар жерде Аллах Тааланын жардамы бар, урматтуу бир туугандар. Ынтымагы жок болсок, эгерде ынтымакта болбосок, Аллах Тааланын жардамы биз менен бирге болбойт. Караңыздар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга кадыр түн туурасында вахий келгенде, эки сахаба болбогон бир маселени талашып деле кеткен эмес. Урушкан дагы эмес. Болгону мындай болсо керек деген гана сөз менен бир аз бири-бирине айтыша кеткенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам вахийни унутуп койду. Жана кыяматка чейинки келген үммөткө акыркы оңгүндүктүн так сандарынан издегиле деп койдук. Караңыздар, болбогон бир талаш тартышуунун себебинен Аллах Таала вахийни унуттуруп койду. Ошондуктан сиз менен биз, сен салафитсиң, сен ханафитсиң, сен якынчиксиң, сен инкаршиксиң, сен таблигсиң, сен адеп башатысың деп бөлүнө бергенде эч кандай пайда жок, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала кыямат күнү сенин аалымдыгыңды, сенин дагы кудама экендигиңди жана башка нерсеңди карабайт. Аллах Таала кыямат күнү такыбалыгыңды карайт. Анткени вал акибату лил муттакин дейт. Акыбет, сыйлык, сооп такыбалар үчүн деп койду. Ошон үчүн ар кимибиз колдон келишинче такыба болгонго, Аллах Тааладан коркконго умтулалык жана күнөөнү таштап, эл ичинде фитна кылуудан сактаналык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.